Намаз 29. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, екі көніміш адат, сапат бар. Егер мұсылман кіші аны атқаруға дайын, тұруқтуу болса, ал сөзсіз бейішке кірет. Ал адат, сапат өте жеңіл, бирок ал сапатқа ээ болгондор да өте аз. Оболкусу ар намаздан кейін 10 жолу субханаллах, 10 жолу альхамдулилля, 10 жолу Аллаху акбарды айтып жүрүү, деди. Абдулла, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 маал намаздан кейін қолу менен таспих тартканын көргөнмүн, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: муну тил менен айтканда 150 болот, ал эми амал таразасында 10го көбөйтүлөт, 1500 болот. Экинчиси, уктаардын алдында 100 жолу, башкача айтканда 33, 33, 34 жолу субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айт. Бул тил менен 100 болот, таразада 1000 болот. Муну жалпылап санаганда бир күндө 2,5 сооп болот. Силердин кимиңер бир күндө 2,5 күнөө кылат, деди. Башкача айтканда, мынча күнөөнү кылуу мүмкүн эмес. Абдулла радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таңдана: "О Алланын элчиси, элдер эмне үчүн муну аткарышпайт?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: намаз учурунда шайтан келет да ар кандай ойлорду салып, аны эсте, муну эсте деп адамды алагды кылып азгырат. Анын натыйжасында баягы нерсе кишинин эсинен чыгып калат. Ошондой эле шайтан киши төшөккө жатаар мезгилде да келет, аны уйку таттуулугуна бөлөйт. Анан киши мемиреп уктап калат, деди. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, екі көнүмүш адат, сапат бар. Егер мұсылман киши аны аткарууга дайын, туруктуу болсо, ал сөзсүз бейишке кирет. Ал адат, сапат өтө жеңил, бирок ал сапатка ээ болгондор да өтө аз. Оболкусу ар намаздан кийин 10 жолу субханаллах, 10 жолу альхамдулилля, 10 жолу Аллаху акбарды айтып жүрүү, деди. Абдулла, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 маал намаздан кийин колу менен таспих тартканын көргөнмүн, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: муну тил менен айтканда 150 болот, ал эми амал таразасында 10го көбөйтүлөт, 1500 болот. Экинчиси, уктаардын алдында 100 жолу, башкача айтканда 33, 33, 34 жолу субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айт. Бул тил менен 100 болот, таразада 1000 болот. Муну жалпылап санаганда бир күндө 2,5 сооп болот. Силердин кимиңер бир күндө 2,5 күнөө кылат, деди. Башкача айтканда, мынча күнөөнү кылуу мүмкүн эмес. Абдулла радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таңдана: "О Алланын элчиси, элдер эмне үчүн муну аткарышпайт?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: намаз учурунда шайтан келет да ар кандай ойлорду салып, аны эсте, муну эсте деп адамды алагды кылып азгырат. Анын натыйжасында баягы нерсе кишинин эсинен чыгып калат. Ошондой эле шайтан киши төшөккө жатаар мезгилде да келет, аны уйку таттуулугуна бөлөйт. Анан киши мемиреп уктап калат, деди. Абдулла бин Амр радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, екі көнүмүш адат, сапат бар. Егер мұсылман киши аны аткарууга дайын, туруктуу болсо, ал сөзсүз бейишке кирет. Ал адат, сапат өтө жеңил, бирок ал сапатка ээ болгондор да өтө аз. Оболкусу ар намаздан кийин 10 жолу субханаллах, 10 жолу альхамдулилля, 10 жолу Аллаху акбарды айтып жүрүү, деди. Абдулла, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 5 маал намаздан кийин колу менен таспих тартканын көргөнмүн, деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: муну тил менен айтканда 150 болот, ал эми амал таразасында 10го көбөйтүлөт, 1500 болот. Экинчиси, уктаардын алдында 100 жолу, башкача айтканда 33, 33, 34 жолу субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айт. Бул тил менен 100 болот, таразада 1000 болот. Муну жалпылап санаганда бир күндө 2,5 сооп болот. Силердин кимиңер бир күндө 2,5 күнөө кылат, деди. Башкача айтканда, мынча күнөөнү кылуу мүмкүн эмес. Абдулла радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан таңдана: "О Алланын элчиси, элдер эмне үчүн муну аткарышпайт?" деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам:
Намаз учурунда шайтан келет да, ар кандай ойлорду салып, аны эсте, муну эсте деп адамды алагды кылып азгырат. Анын натыйжасында баягы нерсе кишинин эсинен чыгып калат. Ошондой эле шайтан киши төшөккө жатаар мезгилде да келет. Аны уйку таттуулугуна бөлөйт. Анан киши мемиреп уктап калат, деди Ибни Хиббан.